Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yassir li amri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatli cemaat. Бар өзүнчө окуган намазыбызды Алла Таала кабыл кылсын, шам намазын иншалла. Жана бардык ибадаттарыбызды да кабыл кылсын. Биз өткөнкү сабакта Китабут Тахара тазалык китебинин акыркы немесин темасын окуганбыз. Бул истинжа деген ошол тазалануу, неме кылуу, баягы даратка киргенден кийин даратканага кирип туруп ошол нажасаттарды кетирип тазалоо да. Суу менен, кагаз менен, суу менен. Анан өткөнкү сабакта айтканбыз, баягы истинжа кылганда, ошол авраттагы нажасаттарды тазалаганда кагаз колдонууга болбойт. Баягы мурдакы устаздарыбыз кагаз менен тазалаган болбойт дегени, бул эмне баягы А4 мисалда дептердин кагаздарын, ошондой эле китепти, ошондой эле гезит журналдарды даратканада колдонууга болбойт да. Эгер кимде-ким ошентип колдонсо, ал баягы нажасатты бүт денесине эме кылган болот, сүйкөп ал кайрадан жууш керек болуп калат суу мененчи. Ошого маани берейли. Бизде дагы эле кээ бир адамдар ошол даратканада ошол китепти колдонушат экен да. Бул жакшы эмес. Айрыкча эгер намаз окуган адам болсо, ал кайрадан суу менен жууш керек болот да. Андан кийин бул жөнүндө кенен өткөн сабакта окуганбыз. Анан дагы бир маселе, баягыдай неме кылганда, нажасатты тазалаганда авраттанчы, ошол жерде неме колдонгонго болбойт. Сөөк, кык, тамак колдонгонго болбойт. Ошондой эле оң кол менен дагы тазалаган бул жакшы эмес. Андан кийинки тема бул Китабу Салат болгон, намаз бөлүгү. Намаз бөлүгүндө эң биринчи тема бул намаздардын убактысы боюнча сабак өткөнбүз, өткөнкү сабактачы. Эгер тез айта турган болсок, азыркы учурда эми бизде немелер болуп калды. Мына календар бар. Ошо календар менен намаз окуй беребиз. Азыр акыркы чечимдер боюнча шам менен куптандын аралыгы бир аз кыскарып калды. Бир 15 мүнөтпү, 20 мүнөтпү кыскарды да. Буга чейин шамды окуп туруп сабак башталганда 1 саат 20 мүнөт, 1 саат 15 мүнөттө убакыт болчу да. Аралыгычы намаздан кийин. Азыр болсо 50 мүнөт калыптыр да. Бир 15-20 мүнөт кыскарды да аралыгычы. Ушундай жаңы эме чечим кабыл алыныптыр. Бул жерде ошол календар менен окуй беребиз. Анын немеси боюнча кенен бул жакта айтылган, кантип кайсынысы качан башталат мисалда. Анан бул жерде бир айта турган маселе, кээ бир адамдар мени түшүнөт экен да. Мисалы пешим саат 12:52 болсо, 12:52ден кечиктирбей окуш керек деген туура эмес түшүнүк бар экен. Аны айтканбыз, мисалы 12:50дө биринчи убактысы кирет, бирок ал эмне? Асыр саат 5те. Демек 5ке чейин ошол аралыкта пешин окулат. Бирок пешинди эгер биз асыр 5те кирет да, ошондо 5тен кечиктирип асырдын убактысына киргизсек, анда өз убактысынан чыгарып окуган болуп калабыз. Ушуга өтө маани берейли да. Ошондой эле 4-5 намазды чогултуп куптандан кийин окуган, бул дагы жакшы эмес, чоң күнөө болот деп айтканбыз. Бүгүнкү темабыз бул кайсыл учурларда намаз окуса макрух болот. Ошол жөнүндө болмокчу. Намаз 3 учурда намаз окуган макрух болот, Күн чыгып жаткан учурда, күн чыгып, мисалы азыр күн 6:57 чыгып баштайт да. Демек 6:57нен күн чыгып көтөрүлгөнгө чейин бир 15-20 мүнөт болот. Ошол 15-20 мүнөттө не намаз окуган макрух болот. Түшүнүктүбү? Күн чыгып жаткан учурда, анан
күн чак түштө, тик турганда. Баягы бул мисалы азыр пешин саат 12:52 болсо, ошондо бир ушудан бир 20 мүнөт алдың да. Ошондо 12:32, 52ден бир 20 мүнөт мурда, 20-25 мүнөт. Ошол аралыкта 12:30дан 12:50ге чейин намаз окуган макрух болуп калат. Күн кыйшайганга чейин, Анан вагуру биха, ошондой эле күн батып жаткан учурда дагы намаз окуган не макрух болот. Илля асра яумихи, бир гана ошол күндүн асырын окуса макрух болбойт. Мисалы бирөө асыры кечигип калды да. Анан шамга 15 мүнөт калды. Ошол 15 мүнөттө күн уже батып баштаган болот да. Ошол учурда окуган асырга боло берет да. Ошол күндүн асырын окусачы. Түшүнүктүү да? Суроо болсо берсеңиздер болот, сабак учурунда элечи. Демек, ошол 3 учурда намаз окуган, ошондой эле саждат тилава, баягы сажда кылуучу аяттар бар го. Бизде Куранда кээ бир аяттар бар, ошону окуса сажда кылыш керек да, важип. Биздин мазхабта. Ошону кылуу, сажда кылуу, ошондой эле саждат тилава кылуу, ошондой эле жаназа намазын окуу. Ошол 3 учурларда эмне болот? Болбойт, макрух болот. Ошондой эле жума күнү имам немеге чыкканда, кутбага чыкканда, минбарга чыкканда дагы нафил намаз окуу, сүннөт намаздарын окуу не болот? Макрух болот. Мисалы, имам кутбага чыгып кутба баштадыбы, тахиятул масжид, мечит менен саламдашуу, ошондой эле жума намазын сүннөттөрүн окуган не макрух болот. Имам кутба кылып жатканда биз не сөзсүз аны угуп отурушубуз керек да. Анан бизде Орто Азияда имамдын жума күнү айткан немелерин, баяндарын экиге бөлүп коюшту да. Вааз анан хутба деп. Кыргызча айтканда баян, анан хутба депчи. Баян бул бизде азыркы учурда саат 1ден 1:30га чейин баян болот. Баян учурунда анда келип неме кылса боло берет. Тахиятул масжид, мечит менен саламдашуу немесин окуганчы. 1:30дан кийин баягы имам минбарга чыккандан кийин анда эмне макрух болуп калат, имам хутба кылып жаткан учурдачы. Ошондой эле ба'да субух илля суннатаху, ошондой эле багымдат убактысы киргенден кийин нафил намаз окуган макрух болот. Бир гана багымдаттын 2 рекет сүннөтү бар го, аны окуса боло берет. Андан ашыкчасы макрух болот дейт да. Мисалы азыркы учурда бизде бүгүнкү календардын немеси боюнча 5:52де багымдат убактысы кирет экен да. Демек 5:22ден анан фарыз окуганга чейин ушул аралыкта эмне 2 рекет сүннөт окулат, андан ашык сүннөт окулбайт. Түшүнүктүү, Ошондой эле бирөө мисалы асыр намазын окуду да. Асыр намазын окугандан кийин асыр менен шамдын аралыгында дагы сүннөт намаздарды окуган, нафил намаздарды окуган не макрух болот. وصح الفوائد وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة في هذين الوقتين. Алеми ушул эки учурда багымдат убактысы киргенден кийин, ошондой эле асыр намазынан кийин, ушул эки учурда не каза намазды окуса болот. Каза намаздарын окуса болот. Каза намаздарын, ошондой эле жаназа намазын, анан саждат тилава ушуларды кылса боло берет. Бизде азыркы учурда практикада көбүнчө ошол жаназа намазы бизде ошол асырдан кийин окулуп келип атат да. Көбүнчөчү асыр намазы окулуп анан жаназа болот. Вала южмау фардани фи вактин била хадж. Анан биздин мазхабта башка мазхабтардан айырмаланып, эки намазды биз бир учурда окуй албайбыз. Мисалы, пешин менен асырды бирге окуй албайбыз,
ошондой эле шам менен куптанды чогуу бирге окуй албайбыз. Бир гана ажылыкта уруксат берилген. Ажыга барган учурда Арафатта пешин менен асыр чогуу окулат, пешиндин учурунда. Анан шам менен куптан куптанын учурунда Муздалифада окулат. Бул ажылык учурунда. Башка учурда бизде эме кылбайт. Анан бирөөлөр мисалы сапарга чыгып кала турган болсо, анан улам эле токтоп, дарат алып, жарым саат, 1 саат убактысын кетиргенде кетирип калса кандай кылат, кантип убактысын үнөмдөйт десе, ал варианттар бар. Мисалы мындай кылат. Сапарда жүргөндө пешинди бир аз кечиктирип туруп, бир жерге токтоп, пешин окуйт дагы, ошол жерден обед кылып, анан асыр убактысы келет, анан асырды окуп кетет. Мисалы бир вариант. Бар обедке токтойт да турабы. Же болбосо обед кылбайм десе, мисалы пешинди кечиктирип туруп, аз убакыт, бир жарым саат канча калганда бир жерге токтоп, дарат алып, пешинди окуп, анан бир аздан кийин 5-10 мүнөттөн кийин асыр убактысы келет, асырды окуп кете берет. Демек, маселе бул бир 10-15 мүнөттүк маселе да. Аны көп деле баягыдай ырбатып, көйгөй жаратуунун деле маселе эмеси жок. Зарылдыгы жок, зарылчылыгы. ومن طهرت في وقت عصر أو عشاء صلاتهما فقط. Анан мисалы бир аял этек кири болуп, анан ошол асыр убактында же куптан убактында эме кыла турган болсо, таза боло турган болсо, анда эмне кылат? Ошол учурдагы намазды гана окуйт. Мисалы асыр учурунда таза болду, анда ошол күндүн асырын окуйт да. Түшүнүктүбү? Ага пешинди кошпойт деген сөз да. Ошондой эле куптанда мисалы эме кыла турган болсо, таза болуп калса, анда ошол күндүн куптанын окуйт. Шамды кошпойт деген сөз. Түшүнүктүбү? Билем башка мазхабтарга каршы айтылган сөз да. Анан ومن هو أهل فرض في آخر وقته يقضيه لا من حاضت فيه. Анан мисалы бир бирөө мисалы эме болуп калды. Бир намаздын аягында ага намаз парыз болуп калды. Мисалы бир жаш бала мисалы кийинки намазга мисалы бир 10-15 мүнөт калганда, мисалы 5-10 мүнөт калганда балагатка жетип калды. Же болбосо бир капыр адам, мисалы мусулман эмес адам, мисалы асыр дейли, шамга 10-15 мүнөт калганда мусулман болуп калды. Анда ал эмне кылат? Ал кишилер ошол учурдагы намаздын казасын окуйт да. Түшүнүктүбү? Ал эми ләмән хадат фих, ал эми кайсы бир аял ошол 5-10 мүнөт калганда этек кири келип калат турган болсо, анда ал эмне кылат? Ал казасын окубайт ошол намаздынчы. Түшүнүктүбү? Эмне үчүн немеси мындай деп айтылды? Бул жерде маселечи. Себеби бизде мындай да, мисалы намаз парыз го. Мисалы пешин дейли, пешин парыз. Бирок парыздыгы качан башталат десе, убактысы чыгып жаткан учурда парыз болот да. Мисалы пешин саат 12:52-де кирип атат да. Бирок 12:52-де же саат 1-де, 2-де, 3-те окуу парыз деп айтылбайт. Ошол убактысы чыгып баштаганда, окуй тургандай убакыт калганда, мисалы 10-15 мүнөт калганда, ошондо парыз болот да. Түшүндүрө алдымбы? Түшүнүксүз болуп калдыбы? Түшүнүктүү эле? Суроо болсо берсеңиздер болот. Себеби мунун айырмачылыгы, мисалы айтып атпайбы, аз убакыт калганда, мисалы жаш бала 5-10 мүнөт калганда балагатка жетти. Анда ал ошол балагатка жеткен учурда эмне болду? Ага парыз болгон болот да. Түшүнүктүбү?
Ошондой эле эгер мусулман болбосо, кийин исламды кабыл алса, ага деле ошол намазды окуу не парз болуп калат. Бул азыр биз бир теманы бүттүк. Бул неме темасы болду. Кайсыл учурда намаз окуу макрух болот? Суроо барбы темага байланыштуу? Эртең менен кээде багымда кечирээк туруп калгандачы. 3-4 мүнөттө биринчи катырган учур болуп. Саат караган. Сүннөт окубастан фарызды биринчи окуп койгонун андан сүннөт окуп койсо болобу? Мисалы. Ошондой кылыш керек да өзү. Болобу эмес, мисалы дарат алып бүттүң багымдатка. Карасаң 5 мүнөт калды. Мисалы 5 мүнөттүн ичинде 2 рекет сүннөт, анан парызды окуй албайсың, мисалы да. Анда андай учурда биринчи парызды окуп аласың да. Парызды окуп бүтүп, кийин анан күн чыгып көтөрүлгөндөн кийин кайрадан ошол не сүннөтүн окуп коесуң, багымдаттың. Түшүнүктүү да? Канча убакытта сен болот анда ошондо? 5 мүнөт калып болсо, же бир 7-8 мүнөт болсо, биринчи парыз алыш керекпи же? Же үлгүрсөң сразу сүннөт ала салыш керекпи? Же бир 10 мүнөт калганда эле парыз окуш керекпи? Адамдын окуганына жараша, мисалы кээ бир ар бир адам канча мүнөттө окуйт билет да 2 рекетте. Кээ бир адамдар 2 рекетте 5 мүнөттө окуйт. Кээ бир адамдар 2 рекетте 2 мүнөттө окуп коет, мисалы да. Өзүнүн немесине, ылдамдыгына жараша да, ал өзү чечет. Бул баягы не кайсыл учурларда намаз окуу макрух болду деген тема болгон. Башка суроо жок темага байланыштуу? Имам немеге чыкканда, имамдыкка чыкканда. Минбарга чыкканда, ооба. Имам жамаатка имамдыкка. Ооба. Сами Аллаху лиман хамида дегенден кийин Роббана лакал хамд айтпай эле кете береби? Ооба, аны биз айтабыз. Ал сами Аллаху лиман хамида деди, биз артындагылар Роббана лакал хамд деп биз айтабыз. Сами Аллаху лиман хамида дегенде кете беришет сразу. Ооба, ал ооба. Роббана лакал хамд биз айтабыз. Достор менен бирөөсү имамдыкка чыгып калыптыр. Ошол мисалы үчүн сами Аллаху лиман хамида биле анан сразу сатагы. Ооба. Артындагылар сами Аллаху лиман хамида деп айтпайт. Имам сами Аллаху лиман хамида дейт, артындагылар Роббана лакал хамд дейт. Бул биздин мазхабта. Бирок башка мазхабтарда экөөнү тең айта берет да. Ошон үчүн балким ушундай суроо жаралат. Башка улуттагы адамчы ислам кабыл алса, мисалы 50 жаш. Башка диндеги. Ошо 12 жаштан баштап неме карызын толукташ керек. Ал чоңойгондон кийин исламды кабыл алды да. Ошону билбейт экенмин китептерде кандай жазылган. Китептерден карап көрүш керек экен да, өзү билбейт экенмин аны. Кийинки тема бул азан маселеси. Азан айтуу маселеси. Азан айтуу парыз намаздарга эмне болот? Сүннөт болот. Парыз намазды окуудан алдын биз азан айтабыз. Ал эми витр намазын окуп жатканда же айт намаздарын окуганда, ошондой эле күн тутулганда, ай тутулганда, тарави намаздарына, ошондой эле башка сүннөт намаздарга эмне азан айтылбайт. Бир гана парызга айтылат азан, Анан азанды качан айтабыз? Намаз убактысы кирген учурда. Түшүнүктүүбү? Бул өтө маанилүү маселе да. Мисалы, бул жакта асыр саат 5-те кирет деди. Ошол 5-тен өткөндө анан биз азан айтып башташыбыз керек да. Эгерде мисалы алдын ала айтып койсоң, бул дагы болбойт. Мунун коркунучу эмнеде турат? Мисалы, шам 6:53 деди. Бүгүнкү неме менен да, убакыт менен. 6:53-те шам кирсе, эгер 5 мүнөт алдың сен азан айтып койсоң, анан бирөө оозун ачып алды. Азанды угупчу. Анан бирөө ошол эле учурда шам окуп алды. Ушундай учурлар болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан ким күнөөкөр болот? Азан айткан адам күнөөкөр болот да. Ошого этият болушубуз керек. Анан мына намаз убактысы, мисалы, календарга караганда дагы бир нерсени эске алышыбыз керек.
Мисалы сен бул Бишкектин сааты биз билбейбиз да кайсыл жерди эске алган бул. Мисалы Бишкектин биягынан мисалы күн чыгып биягына батканда аралыгы канча мүнөт мисалы да? 5 мүнөт болуп калышы мүмкүн, же 10 мүнөт болуп калышы мүмкүн мисалы да. Азыр Бишкек чоң өтпөйбү мисалы да. Кайсы облус болбосун, же Чүй мисалы да. Айрыкча чоң облустар. Ошондо биз баягы этият болушубуз керек да. Акылбы? Бир аз мисалы 1-2 мүнөт өткөрүп эгер шашылбасак, анан эме кылсак жакшы болот да. Ошону эске алышыбыз керек. Демек, азанды биз ошол убактысы киргенде анан айтышыбыз керек да. Анан эгерде кимдир бирөө азанды алдын ала айтып койгон болсо, адашып кайсы бир себептен мисалы 5 мүнөт 10 мүнөт алдын айтып алган болсо, анда ал киши эмне кылат? Кайрадан дагы азан намаз убактысы киргенден кийин кайрадан дагы азан айтат. Анан азан айткан адам ошол соопко ээ болуу үчүн намаз убактыларын киргендигин билип туруп анан азан айтыш керек болот. Азан айтканда кыбланы карайбыз. Кыбланы карап, эки колун кулактарына салып, анан эмне кылат? Азан айтып баштайт. Азан айтканда ар бир сүйлөм, ар бир сөздөн кийин баягы сүйлөм айтылат, мисалы Аллаху акбар деп. Ошондо бир аз токтойт. Улап кете бербейт да. Токтойт. Ошондой эле азанды айтканда кайсы бир баягыдай ырлардын, кайсы бир обондордун немесине салбайт. Баягы туура эмес ырлардын же туура эмес обондордун өзүнүн немеси бар, айта турган бир ыгы бар да азанды. Ошол ык менен, ошол кооздук менен айтыш керек да. Анан бир ырга да бир нерсеге ыктап эме кылган болбойт. Түшүнүктүбү? Анан бизде мисалы азан айтканда азанчы азандагы сөздөрдү кайталабайт да. Ошол эле замат айтып кетет. Микрофонду айтса, ошол эле замат микрофонго карап айтат. Мисалы башка мазхабтарда мисалы биринчи айтып алып, кийин сыртка айтат. Ичинен айтып, анан дагы кайталайт да. Бизде андай жок. Бизде ичинен айтпайт. Бир эле заматта ошол эле учурда айтат. Биринчи Аллаху акбар, Аллаху акбар деп эме кылбайт да. Бир эле заматта айтат. Муну таржи деп коет. Бул жерде таржи фи шахадатейн бул баягы ашхаду ан ла иляха илlalloh ашхаду анна расулуллах дегенде эмне? Ошол үнүн кичирейтип анан кийин өзүн айтып кийин сыртка угузат дейт да. Бизде бул жок, биздин мазхабта. Ошондой эле неме кылганда хайя аля салат, хайя аля фалах дегенде оң жака, сол жака карайт. Мындай кылып туруп оң жака. Хайя аля сала дегенде оң жака, хайя аля фалах дегенде сол жака. Карап айтат. Анан эгер мисалы азан айтып аткан адам мунарада болсо, мунаранын үстүндө. Анан мунарада мындай кылганда балким жабык болуп калышы мүмкүн да. Максат бул жака оң жакты караган, оң жактагыларга угузуу да. Сол жакка айтканда сол жакта угузуу. Анан эгер аларга тосуп кала турган болсо, анда ошол көбүнчө мунаранын эки жактарын эмеле айланасы болот да, мындай. Тешиктер болот, же ачык жерлер болот. Ошол ачык жерден эмне кылат? Башын чыгарып айтат дейт. Эгер тосук болсочу, үн тосулуп кала турган болсо. Анан азан айтып атканда баягы багымдат намазында хайя аля салат, хайя аля фалах, хайя аля фалах дейт го. Хайя аля фалах дегенден кийин не дейт? Ас-салату хайру минан наум деп айтат. Ас-салату хайру минан наум дегени намаз уйкудан жакшы. Ас-салату хайру минан наум деп айтат эки жолу. Анан биздин мазхабта азан менен камат бирдей айтылат. Сөздөрү бардыгы окшош да. Акылбы? Мисалы чет өлкөгө баргандар неме кылып калышы мүмкүн. Чет өлкөдө аларда экиден айтат. Бизде мисалы 4төн айтыла турган сөздөр аларда экиден айтылат да.
ошону байкап калышыңыздар мүмкүн. Бирок бизде ошондой азан менен камат бирдей айтылат, сөздөрү окшош, бир гана каматты тездирээк айтат. Азандай эме кылып кооз үн менен акырындык менен айтпайт, тез айтып кетет. Анан камат айтканда хайя алал фалах дегенден кийин эмне дейт? Код каматис салат деп эки жолу айтат. Код каматис салат, код каматис салат деп. Азан менен камат айтып атканда эч кандай бир ортосунда сөздү бөлүп башка бир ашыкча сөздөрдү сүйлөбөйт. Мисалы, азан айтып атканда бирөөгө бирөө менен сүйлөшпөйт, мисалы да. Же азан айтып атканда бирөө ассаламу алейкум, алейкум ассалам деп мисалда жооп деле кайтарбайбыз. Ошондуктан бирөө азан айтып атса, жанынан өтсөң, барып ага ассаламу алейкум дебешиң керек да, мен алакса депчи. Ошондой эле мисалы телефон чалып калса, ага деле жооп бербейт дегендей, демек үзбөй айтат азан менен каматты. Анан биздин ушул алымдарыбыздын акыркы кылымдагы кийинки келген устаздарыбыз эмне дептир? Камат айтуудан алдың, камат айтуудан алдың эме кылуу, баягыдай адамдардын көңүлүн буруу үчүн бир сөздү айтса болот дейт. Мисалы, ошондуктан бизде камат айтардан алдың, мисалы, код камат салат, мисалы, камат деп айтышат да. Камат деп мисалда. Же болсо билдирсе мисалы деп мисалы, же болсо намазга турдук деп айтса деле каматтан алдыңчы. Же болсо камат намазга турдук деп эле айтса, бардыгы эмне? Бул жакшы деп айтышкан. Анан азан менен каматтын ортосунда бир аз убакыт берилет. Адамдар намазга, жамаатка келиши үчүнчү. Аны ошол мечитке келген жамаат өзү чечет. Мисалы, 10 минутпу, 15 минутпу, 20 минутпу сөздө сүйлөшүп, анан 1 минутту коюп алышат. Ошол убакыт азан айткандан кийин 15 минуттан кийин же 20 минуттан кийин камат айтылат. Анан бир гана шамда эмне кылат? Бизде күтүү жок. Азан айтылышы менен эле биз шамга турабыз. Анан каза намазын окуганда эмне кылат? Каза намазга дагы азан анан камат айтат. Эгер бир каза намазы окуп калып, бир намазды каза кылган болсо, ал эмне кылат? Азан айтып, анан камат кылып, анан неме кылат? Намаз окуйт да. Каза намаз маселеси бул намаз окугандык бул аябай чоң күнөө. Ал эми намазды кечиктирүү, каза кылуу бул дагы чоң күнөө да. Албетте окубай коюу күнөөсү көбүрөөк. Ал эми каза кылуу бул дагы чоң күнөөлөргө кирет. Алла Таалам Куранда айтат: "Фаваиллул лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун." Намаздарын унуткан намазкандарга, намаз окугандарга вайыл тозогу болсун деген. Абдулла бин Аббас айткан, булар деген намаздарын өз убактысынан чыгарып кечиктирип окугандар деген да. Ошондо мисалы пешинди асырдын убагында окуйт. Асырды шамдан кийин окуйт. Же болбосо 4-5 намазды, 3-4 намазды куптандан кийин окуйт. Булар бардыгы каза кылуу, бул чоң күнөөгө кирет да. Ошондуктан кээ бир алымдар, бизде мына тасаввуфтагы таква алымдардын кээ бир эмелери бар, фатвалары бар, айтат, каза намазды мечитте окуган макрух дейт. Неге? Сен өзүңдүн күнөөңдү жарыя кылып атасың дейт да, элгечи намазды каза кылганыңда. Ошондуктан биз ушу намазды каза кылбаганга катуу аракет кылышыбыз керек да. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашоосунда болгон эки намазды каза кылган да. Согуш учурунда Багымдаттан уктап калышкан. Анда деле бирөөнү бизде ойгот карап тур деген, ал деле уктап калган. Экинчиси Ахзаб согушунда дагы асыр намазын каза кылган да. Эки эле учур. Бул дагы аябай мына экөө тең согуш учурунда болгон да. Анан мисалы бир мусулман киши
канча бирден ашык намазды каза намазын окуй турган болсом эмне кылат? Биринчисинде азан айтат, калгандарына комат айтып окуйт. Түшүнүктүбү? Анан бул жерде ыктыяр бар экен да. Мисалы кааласа ошентип биринчисине азан айтып калгандарын комат айтып окуса болот. Же болбосо кааласа ар бирине азан комат айтса деле боло берет. Ар бирине азан айтып. Бирок бизде көбүнчө эмне кылышат? Биринчиге азан айтып, анан калгандарына комат айтат да. Мен билгенденчи. Эки вариант тең не болот дейт. Анан азан айткан, мисалы дараты жок адам азан айтса болобу дегенде важаза азанул мухдис ва куриха иқаматуху дейт. Бирөө мисалы дараты жок болсо, дараты жок болуп туруп не азан айтса болот дейт. Дараты жок адамчы. Бирок комат айткандыгы не болот? Макрух болот. Валам туад, бирок ошондой болсо деле, даратсыз азан айткан болсо деле, же комат айткан болсо деле, ал не кайра артына башка дараты бар адамды сен азан айт, сен комат деп айтпайбыз. Негизгиси муну эмне көп кайталабаш керек да, ошол максат. Көп кайталабаш керек. Эмне үчүн мисалы азан айтса болот, дараты жок. Бирок комат айтса, дараты жок, комат айтса болбойт. Макрух болот деп айтылды. Себеби бул жерде комментарий бергенде шейх айтат, себеби азандан кийин күтүүгө убакыт бар да. Ал барып дарат алып келсе болот. Ал эми коматта, комат айтылышы менен эле намаз окулуп кетет да. Ал намазга жетишпей калат. Түшүнүктүбү? Ошондуктан не макрух болот деп айтылды. Ал эми гусулу жок, жунуп деп коет өзү арабча. Биз аны гусулу жок дейбиз. Жунуп болуп калган адамдын азаны деле, анан коматы деле не болот? Макрух болот. Ал киши эмне гусул кылыш керек да, жуунуш керек болуп калат. Анан бул жерде айтат, вала туаду хия бал хуа дейт. Жунуп болгон кишинин комат айта турган болсо, анын коматын кайрадан дараты бар адам кайра комат айтыш керек болуп калат. Ал эми анын азанын кайрадан азан айтпаса не боло берет дейт. Түшүнүктүбү? Ошондой эле мисалы аял кишинин азан айтуусу, акылы жок, баягыдай жинде болуп калган адамдын азаны, ошондой эле мас адамдын азаны, бул эмне баягы жунуптун немеси өкүмү бир дейт да. ويستحب إعادته. Аны кайталаш керек болуп калат дейт. Немесинчи? Комат айткандарын. ويأتي بهما المسافر. Анан бирөө мисалы сапарга чыгып калды. Сапарга чыккан адам азанды да, коматты да экөөнү тең айтат. Сапарда болуп калганда азан айтып, анан комат айтып не кылабыз? Намаз окуйбуз. Ал эми мисалы бирөө ал-мусалли фил масжид жамааты, мисалы бирөө жамаатта окуй турган болсо, мечитте. Ал киши деле мечитте азан анан комат экөө тең айтылат да. Мечитте азан менен комат экөө тең айтылат. Же болбосо үйдө окуй турган болсо, ал киши деле. Бирок бул жерде үйдө окуса, мен билгенден бизде иш жүзүндө үйдө окуганда неме кылат? Комат эле айтат да, азан айтпайт.
Бул жерде түшүндүрмө бергенде амал мусалли фи байтихи фи Миср интарака кулла минхума фаяжуз дейт. Ибн Мас'удтан келген риваяттын негизинде үйүндө окуган адам шаарда жашаса азан деле камат деле айтпаса болот дептир. Бирок бизде баягыдай иш жүзүндө илгертен мен билгеним не камат айтып анан намаз окуйбуз да. ويقوم الإمام والقوم عند حي على الصلاة ويشرع عند قد قامت الصلاة. Анан камат айтып жаткан учурда حي على الصلاة дегенде имам анан артындагы адамдар бардыгы турат. حي على الصلاة дегенде туруп баштайбыз да. حي على الصلاة дегендечи. Анан قد قامت الصلاة дегенде намаз башталат. Кулак кагып намаз баштайбыз. قد قامت الصلاة дегендечи. قد قامت الصلاة дегенден кийин намаз баштаганда анан قد قامت الصلاة биринчисин анан экинчиси قد قامت الصلاة Аллаху акбар ла иляха илlalлах дегенде уже намаз окулуп жаткан болуп калат да. Бизде ушундай. Бул не деген тема болду? Азан айтуу, азан маселеси, азан жана камат маселеси. Эгер темага байланыштуу суроо болсо берсеңиздер болот. Я. Пешинди асыр учурундабы? Жок, азан айтылбайт. Камат эле айтылат. Азан айтылбай, себеби ал убактысы чыккан жок да, каза болгон жок да. Мисалы шаарда жашасаңыз, анда үйдө болгондо камат айтып эле намаз окуй бересиз да, азан айтып. Бирок бул жерде бир аз жеңилдик бар окшойт. Азан айтса деле болот дейт, айтпай койсо деле болот дейт. Кечиги болгон адам Жок, үйдө окуганда, үйдө жалгыз окуганда. Азан айтып атканда жанагындай нафил намаз окуп калсың го, ошондо боло берет да. Мечитте азан айтып аткан убакта, мисалы нафил намаз окуп калса, болот да. Мечиттин акысы болот. Боло берет өзү. Себеби ал мындай да, намаз убактысы киргенден кийин уже намаз окуганга уруксат берилди да. Азан айтылганы бул намаз убактысы кирген да. Кирбесе эле нафил намаздарды окуса же. Баягы макрух учурларда окубаш керек да. Кайсыл учурда деп айтып атасыз? Беш намазы кирди, убактысында кирди. Азан да кайтып болот да. Ооба. Ошондо мисалы мечитке кирген адам мисалы эки рекет намаз окуп коюн, нафил намаз. Же болбосо жана мечиттин акысын окуп коюн, окуй берет да намазды азан айтып аткан. Азан айтылган учурдабы окуй берет. Бизде эми иш жүзүндө окуй берет. Бул жерде жазылбаптыр, бирок кээ бир алдымдар баягы адашып кетеби деген максатта кээ бир немелер окубаса жакшы деп айтылат. Бирок эгер адам азан айтылган учурда деле адашпай окуса, анда боло берет. Негизгиси баягы адашып кетпеш керек да. Мечиттен тышкаркы жер башка жакта мисалы үчүн алыс жерде жамаат болуп окуп калган учурлар болот да. Ошондо азан сөзсүз айтылыш керекпи жамаатта? Эгер мисалы шаардын ичинде мечитке жакын жерлер болсо, мечиттин азаны угулса, анда азан айтылбайт. Түшүнүктүүбү? Анан ээн тала жерлерде болсо, анда азан айткан жакшы болот. Камат айтып эле окуй берсе болот. Жамаат болсо. Азан айтпастанбы? Ээн тала жерде азан айтыш керек да. Көрүш керек каякта ал киши. Шаардабы же талаада жүрөбү, сапардабы. Ошол да. Мисалы чет өлкөдө болмогондо мисалы Россияда. Эгер чет өлкөдө болсо, анда азан айтыш керек болуп калат. Ал жерде мечит аз да. Балким ал мечит аз эмес, кээ бир мечиттердин аз, анан ошондой эле эмеси деле угулбай калат, азандарычы. Анда ал азан айтыш керек болуп калат. Ооба. Анда азан айтат. Жок, эми сен азан айтсаң, окуй берсек болобу деген. анда бул суроо мынтип берилиш керек. Азан айтпай, азан айтпастан намаз окуса, намазы дурусбу, дурус эмеспи деген суроо да. Эгер андай суроо болсо, ооба. Азан айтпастан намаз окуса, намазы дурус болот.
Себеби мисалы бирөө ушул эле суроо ошо дагы бир суроо да. Мисалы бирөө азан айтпастан намаз окуп алды да. Камат айтты дагы эле баштап жиберди, баштаганда эстеди да, азан айтылбай калыптыр депчи. Анан ал киши эмне кылат? Намазды бузабы же бузбайбы? Намазын бузбайт азан үчүн. Ошондой эле намазы бүткөндөн кийин деле кайрадан окубайт, кайталапчы. Түшүнүктүбү? Азан айтуу бул важип же фарз эмес да. Түшүнүктүбү? Бирок атайлап биз азанды таштабашыбыз керек да. Ошол эле маселе. Түшүнүктүбү? Темага байланыштуу суроо жокпу? Биз ушул бүгүн 2 теманы окудук. Анан кийинки сабак буюрса бабы шурути салат, баягы намазга чейинки шарттар. Дененин таза болуусу, авратты жабуу, окуй турган жердин таза болуусу, ушул жөнүндө иншалла сабак болот. Анда сабагыбыз бүттү. Амин. Asiyada katta koysa keyde ayakların masal hamdal masal başlamak masallarla var. Onlar canında kolmattı telefonday birden aytadi. Alardan sen türü mesele aytpayбыз. Türü mesele aytpayбыз. Бул айтат кошулуп окуй беребиз. Ооба. Биз кошулуп окуй беребиз. Мындай 4 мазхаб маселесинде биз мындай кичине кечиримдүү, толеранттуу болушубуз керек да. Анан сен мазхабың башка, андай мындай деп бөлүнгөн болбойт. Өзү мисалы ушул эле Ханафи китептеринде айрыкча мисалы Хидаяда пикирлер айтылган. Мисалы Ихтияр китебинде деле Абу Ханифа мындай деген, мисалы Абу Юсуф мындай, Имам Мухаммад дегендей, Зуфар дегендей айткан. Аны мындай элге сабак берген устаздар көбүнчө аны көпчүлүгү айтпай жатышат да. Себеби эмнеге? Баягыдай адамдардын ортосунда ар кандай мындай түшүнбөстүк болуп калбасын үчүнчү. Анан мен деле бул жакта мисалы мүмкүн болушунча үстүрттөн эле айтып кетип атам да, бир эле пикирдичи. Бирок болбосо кээ бир маселелерде, көп маселелерде пикирлер айтылат да, ар кандай пикирлерчи. Анан эгер бирөөнүн убактысы болуп калып билим алганга, баягыдай китепти баш аяк окуса, ар түрлүү пикирлери менен бул жакшы болот. Эмне үчүн? Биз өзүбүздүн мазхаб ичиндеги башка пикирлерди билгенибиз, ошондой эле башка мазхабты үйрөнгөнүбүз биздин ой жүгүртүүбүздү кенен кылат да, кругозор кенен болуп, мындай кээ бир маселелер мындай жеңил карап калабыз да. Биздин оюбузда мындай кылса намазы дурус эмес, бузулуп калат дегенде нетет болобуз да. Ошол. Анан бирок ага көбүрөөк убакыт керек болуп калат да. Мисалы азыр биз 40 мүнөттө 2 тема окудук, аны уже бир эле теманы 2-3 күн окуш керек болуп калат. Жаназа намазы, жаназасын адамдар жаназасы болгондо жагы маркум жерге бергенде бардык ушул эле бере берсе болот негизи түндө. Жаназа жөнүндө кийин окуйбуз буюрса. Ооба. Жаназа боюнча кийин окуйбуз дагы кененирээк. Бирок жарыкта койгон жакшы болот күндүзүчү. Караңгыда ал чырак жандырып эл кыйналат да. Ошондой эле жаан чачын болгондо да макрух болот. Кар жааганда мисалы элдин да немесин карашыбыз керек да. Кызмат кылгандардынчы. Ошон үчүн жакшы эмес деп айтылат. Анан зарылчылык болгон учурда анда кээ бир учурда зарыл болуп калат. Аны койбосоң балким врачтар айткан тезирээк койгула дегендир. Мисалы кайсы бир оору болуп калат. Ар кандай мисалы пандемия болгон учурлар болот мисалы да. Анда бирок кенен кесир учурда неме кылыш керек болот. Баягы буюрса жаназа жөнүндө дагы кененирээк эме кылабыз, токтолобуз.